Сиздер машина кейжи каналын көрүп жатасыздар. YouTube'дагы жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Ош шаарындагы Ошуно базарындабыз. 2 ноябрь 2025 жыл. Аба ырайы жакшы, сонун жылуу эле. 20 градустан жогорудай болуп атат. Азыр бул видеодо сиздерге навес астындагы унааларды көрсөтө кетем. Баасы такталгандан баштай берели. Hyundai Sonata New Rise 2018 такси болгон эмес, LED туманниктерде $11.000 экен. Так, комплектациясын көрүп коелу. Планшет монитор бар, айдоочун жок, алдыңкы отуруштарда жылууту 3 позицияда бар. Бул New Rise'тагы сага тиешелүү эмеспи? Так, булар канча болуп калды, билбедиңби? Сага окшоп баасын жазып койсо жакшы болмок экен. Өздөрү отурат экен, Отурат экен. Такси эмес экен, Акчасын канча деп атасыңар? 12.200. 12.200. Бунда да алдыңкы отуруштарында жылууту бар, 3 позицияда. Анан оригинал өзүнүн заводской монитору $12.700. 12.200 экен. 313.000 километр чуркаган. 2018. Родная краска деп жазылып турат. Ушундай. New Rise'тар ушундай тизилип турат. Бул канча болуп атат экен? Так, эси жок окшойт анда. Кете берели. New Rise'тар ушул жака тизилиптир да өзүчү. Бул жерде GX бар экен. GX көрсөтөйүн. 2004 Lexus GX 470 2004 $21.000. Родная окраска дейт бул. Так. Жүрө берели. Бул жерде ушундай Santa Fe TM $18.300. 2019 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, турбо дизель 4 ВД. Ушундай 558 51 51 00 номеринде эси. Sanyang Tivoli. Родная краска. 2018 1.5 $11.500. Нан Kia Morning. $2018 родная краска деп жазылып турат. 78.000 километр чуркаган. Баасы $750.000 сом. Ачкычсыз кирүү баскычы бар. Айдоочунда персоналдуу чыканак тирегичи. Алдыңкы отурушунда жылуутуу 2 позицияда бар. Планшет монитор коюлган. Круиз контроль, старт, стоп, мульти-руль. Ушундай опциялар менен. Toyota Camry 55 2015 2.5 бензин $16.300. Hyundai Sonata New Rise рестайлинг. Рестайлингде мынакей мындай решеткалар өзгөргөн. Ушудан байкалат көбүнчөсү. 17 дюймдук дискалар, LED туманниктер. 2019 заводской газ $13.500. Ачкычсыз кирүү баскычы бар, старт, стоп бар экен. Монитор заводской окшойт, Монитор заводской. Айдоочунун отурушунда жылуутуу жана желдетүү бар. Адаптивдүү круиз контроль. Чуркаганы 207.000 километр. Ушундай New Rise $13.500. Так, бул жакта Toyota Camry 50-кузов, американец. Гибрид.
2012. 15.000 доллар екен. 5.000 доллар. Жауып тұрады. Чехол қадалған екен, өзі кездемеді. Açık түстегі кездеме отырғыштары. Şuraya ne? Hayda hayat. Daha bir Camry. 50. kozu. Люк var. 2012. 17.000 доллар. Бұл жақта Camry 70. кузов. Панорама люк. Гибрид емес. Бензин 98.000 километр жүріп Кореядан. Кореядан 22.500 доллар. Байланыс номерін жақсырақ көріп қойыңыздар. Так, бұна жауық. Қара тонировкада. Юрайс. Саната Юрайс. Açıq өзгеру, старт стоп бар. Ошол екен опциялардан. $12.900. 2017. Такси емес. Спорта ішті қаншада отасыз? $16.500 екен. Мынакей LED оптикалар, туманниктері да LED-ті. 2020 рестайлинг. Қимылдатқыштың көлемі 2 куб, дизель, коробка автомат. Есім байланыс номері 997 909 707 номерінде. Бұл Seltos сізден бе? Қанша болып отады бұл? $16.000. Kia Seltos. Бұл жақта да бір Toyota Camry. Бүгін Camry'лердің күні олат оқшайды. Бұл видеомызда 70. кузов. 2019 американец. 2.5 $20.500. Макияж басы. Так. Да, улан кетөрелем. Азыр бас тақталғандар көрсетіп отам. Көшіп баларын жазышпайды да көрсетіп. Бұл жақта Саната Юрайс. Бұндай Саната Юрайс. Қимылдатқыштың көлемі 2 куб, заводской газ. $11.500. Бұл жақта Renault Samsung SM6 2021 LED оптикалар. Алдыңғы жағынан да партрониктер бар. LED Pure Vision деген оптикаларда. Такси дейді ғой. Такси келін. Так, басы. Қаншада отты? 11.000 екен, бал. 11.000. Малымат қағазында жазылып тұрады. Шында SM6. Такси. Заводской газ екен үшін. SM6. Ана мына K5. Бұл да заводской газда. Екінші мұн рестайлинг. 2021. Престиж комплектацияда. $12.900. Комплектация жақшы. Автохолд, электроручник, круиз контроль, айдоочун отурушунча жылытуу, желдетүү 3 позицияда бар. Ушундай K5.
Урматтуу көрүүчүлөр, ушу навес астындагы бир аз эң азыраак көрүп аткан көрүлөр делип атат. Менин оюмча жакшы эле унаалар чыгып атат. Ар түрдүү элге керектүү эле сүрөт талапына керектүү унааларды тарткан аракет жасап атам. Сиздер дагы лайк басып коюуну унутпаңыздар. Лайктан көп эле бассаңыздар көбүрөөк ушундай көрүүлөрдү ээлейт. Анан комментарийге дагы активдүү катышып туруңуздар. Өз ой сунуш пикириңиздерди сөз калтырсаңыздар болот. Болбосом кайсыл шаарда силерде аба ырайы кандай болуп атат, ошондо эле жазып коюңуздар. Канчанчы лайкты басып атканыңыздарды менен кошо. Ушундай колдоп кубаттап аткан көрүүчүлөрүбүзгө Алла ыраазы болсун демекчибиз.